Саламатсыңбы, Элмира айым? Ушу Элиткөйгө коомдук бирикмесинен келдим. Өзүңдүн көкүрөгүңдөгү жана өзүң айланаңдагы көйгөйлүү маселелериң менен бөлүшүп кетесиңби? Саламатсыздарбы? Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, менин атым Тойчубекова Элмира Жапарбековна. Мен Талас областынын Бакайты районуна караштуу Ак Төбө айылында турамын. Менин көйгөйүм биринчи эле оорукчан кызым бар. Жүрөгү оору болуп төрөлгөн. Аябай кыйналып, операция кылдырдык элдин жардамы менен. Азыр деле көп эмелери бар. 4000 сом пенсия алабыз, бирок өзүнүн дары-дармегинен артпайт. Жетпей да калат. 3 ай сайын больницага барып көрсөтүп келип турабыз. Витаминдерди ичет, окуп да калды. Ушунун пособиясын дагы көбөйтүп бериңиздерди талап кылып өтүнөт элем, урматтуу президент. Будан башка дагы 5 балам бар. Алар дагы баардыгы окуп калышты. Аларга дагы 810 сомдон пособиям бар. Алар дагы жетишсиз, тамак аштары бар, кийим кечектери бар, окуу куралдары бар. Мектепке дагы тамак аштарына акча төлөп турабыз. Ошолорго жетишсиз, аз болуп атат. Ошо балдардын пособиясын дагы 5000 кылып көтөрүп бериңиздерди талап кылып өтүнөт элем сиздерден. Анан жаңы төрөлгөн балдарга дагы ошо энелик капиталы 300 000 сомдон төлөп берип талап кылып өтүнөт элем сиздерден ошо төлөп бериңиздерди. Ушундай жетишпегендигин айынан жолдошум дагы ошо Россияга жумушка иштегени кеткен. Кеткенине 1 ай болду, жаңы эле жумушка кирип баштады. Кудай буйруп иштеп калса экен деген үмүтүбүз бар. Анан 5 балабыз менен ошо бирөөнүн эски үйүндө, квартирада турабыз. Тамак аш, ошо кийим кечек, ушундай оорукчан кыздын артпаганынан жерди ала албай, тамда сала албай отурабыз кыйналып. Ошол эмеге турак жайга дагы жардам берип коюңуздарды суранабыз, урматтуу президент. Турак жай жагынан өтө кыйналып турган экенсиңер да. Ооба, өтө кыйналып турабыз. Главный көйгөйлүү маселеңер ушу турак жай болуп аткан экен. Ошо жөнүндө айтып кет. Ооба, ошол турак жай ошо тамга жетпесек да эптеп бир участокко жетели деген үмүт менен кетти атабыз иштегени. Ошо турак жайга дагы жардам берип коюңуздарды талап кылып өтүнөт элем сиздерден, урматтуу президент.